10-апрелден Нарын областынын Жумга райондук мамлекеттик администрациясынын алдында 50ден ашык Көйгөй айылынын тургундары күтүүсүз митингге чыгышты. Бул тууралуу Жумга KG маалымат булагынын өздүк кабарчылары митингдин жүрүшүн баяндайт. Алардын максаттары Көйгөй айылынын тургундарын үлүш жерлерин азыркы айыл өкмөт менен айылдык кеңештин депутаттары жерги тептерине карабай 29 гектар жерди айылдын жери жок жаштарына бөлүп берип салышкан. Жерибизди мыйзамсыз алып башкаларга бөлүп салып өз билгенин кылып атат деген айыл тургундары бүгүн райондун акимине чогулуп келишип, айыл өкмөт башчысы Ынтымак Өмүровду кызматтан кетишин талап кылышты. Райондун акими Адылгас Исагулов бардыгы мыйзам чегинде болоорун сот, прокуратура органдары жер маселесин иликтеп жаткандыгын айтып, элди ынтымакка чакырды. Нааразычылык митингине чыккан айылдын тургундары бул иш чечилмейин, айыл өкмөтү кызматтан кетмейин, ошондой эле үлүш жерлерибизди кайрадан ээлерине кайтып бермейин, биз нааразычылык митингибизди токтотпойбуз деген билдирүү жасашты. Азыркы учурда Жумга райондук мамлекеттик администрациясы укук коргоо органдары менен аталган айылдын жеринде жыйын өткөрүп, 2 жаат болуп бөлүнгөн айыл тургундарын ишин кылдаттык менен чечип беришерин жана айыл өкмөт башчысынын кызматтагы абалын каралаары айтылып өттү. Сиздики болсо соттон эми утулуп келбедиңиз беле сиз? Анан эми кайра эле мына сиздикине ошону атканбыз. Биздин жер 2007-жылга чейин үлүшкө берилгенде даже акча төккөндө үлүш деп, налогту дагы эмнени үлүш деп төлөп аттык. Анан 2007-жылы Жанастан деген бала келип, бул деген Юсаевдин программасына киргизип коюп, ошо боюнча ФПСтин жери болуп калды. А так госрегистрде закон эле алар жазгандар ФПСтин жери деп жазды, сот ошону карап эле чыгарып койду. А биз 2007-жылы койдук, бир айтайын, 2007-жылы койдургула. 2007-жылга чейин биз канча эмгегибизди кетирдик ошо жерге. Эми макул, берсе берели дедик да жерибизди. Ооба, сот түзөт. Мыйзамсыз түрдө барып, комиссия түзүп алып, бөлүп атышат. Соттун чечими жок. Аларга эмне чара колдонбой атасыңар, токтотпой атасыңар. Айдап андай кылып атасыңар. Эси биздики мыйзамсыз болсо ал эмнеге карабай атасыңар? Жок, ошого чара. Баары токтоттулар. Токтоттулар, токтобойт бул мүмкүн. Эмне үчүн алып атат? Мына айылдык кеңеш чечет деп отурса, айылдык туурабы? Айылдык кеңеште 7 киши депутат өздөрүнүн ишин кол коюп берип коет. Алар силердин 7 киши силердин адамыңар да, силер шайланган кезде эмнеге шайлайсыңар? Тигил киши болот бар билсең. Ошо 7 шайланган жоготуш керек. Ошо калктарам ошо 7 шайлагансыңар. Билген жок. Билишиңер керек эле. Билишиңер керек эле. Ошондо жогорку кеңеште да депутаттар ишенбей каршылык көрсөтөт. Шайлап алгам да. Кандай ошондой болуп атпайбы? Чечим токтоп чыгарып. Ынтымакында закон жок. Фашисттер камалып атат, камалсыздар. Жок атат. Айдо деген келди, Себи деген келди, арып жатып чагылбай. Кызыл ал иш токтоп турат. Силер күндө чекесиңер алып, тектелеп, түшүнөр коркутуп туруп кара үгүттүп атат. Бак кидирип атат. Булар эртек мындай текени мазыктап коюңар болот. А тергөө ишин айтып атасызбы? Тергөө иши 2 айлык срок берилет. Тергөө атат да. Siz bir ile iş yok da onda, bir ile tergö öntürüyordu. Başka 15-20 arız var da. Нарын областынын Жумга районунун Көйгөй айыл өкмөтүнүн башчысы Ынтымак Өмүров, Жумга райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Адылгас Исагуловдун Жумга райондук прокуратурасынын токтомунун негизинде жазылган айыпталуучунун тергөөсү бүткүчөктүү убактылуу кызматтан четтетүү буйругун кабыл албай, аталган айылда элди чогултуп ызы-чууга салды. Бүгүнкү күндө болуп өткөн нааразычылык жыйында райондун акими, райондун прокурору жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жеринен буйрук менен тааныштырууда айыл өкмөт башчысы Ынтымак Өмүров бул буйрукту кабыл албайм. Билген жериңерге баргыла. Мени депутаттар шайлаган, бир гана депутаттар кызматтан ала алат деп райондун жетекчисинин жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин укпай элди даана чууга салды. Anıksama geldi.
İş жаңы башталып, қарапайымдың işi жаңы жүрішіп атат азыр. Алар бай. Жоқ. Жерді чечилсин, жер чечкиле жерди. Анан каалаганыңардагы. Жерди чечкиле жерди. Жерди айтайлыбы? Ынтымак боюнча бирөөнү урган экен. Арыз жазган, кылмыш иш козгогонбуз. 305-сатı. Ошол статьяда закону жокпу? Наразы болсоңор, любой орган эле жаза бериңер. Например, мен сизге ишенбейм ошол экен. Болбойт, жарабайт. Укук органдары тийбесен башкалар, качмаңдар. Мастарды алып кет, мастарды. Жер боюнча шашылмайга. Шашылмайга. Тидактар контролдон эмес. Аким кечирип барып тийбаган. Келдим, неге мыйдын тия? Неге тия? Уккулада, уккула. Неге укпай? Аягында укпай, укпайсыңар. Жок, укулат. Ошо бияк кылсын деди. Сиздики укпай. 3 айдан бери. Суроо бердиңер, жоолук кылады. Кое туруп айткан. Бери тынч болсо, мында тынч. Сенинle камчыңдар алдар. Сагайнап кетти. Атынып кетти. Туура чечсеңиз өппөйбүз сабарыңыз. Туура чечсеңиз. Мындайда жер боюнча мына айтып берди. Кандай мыйзам жөнүндө жазалыш керек болчу ошол экен айтып берди. Силердин жер талашыңар бул көп жылдан бери эле кетат, билесиңер өзүңөр. Андан кийин бул мыйзам боюнча мындай болуп атат да. Мен силерге мыйзамдардан окуп берейинчи деп, мен чарды ойлоп алам. Абро бере албайм. Мыйзам боюнча мына укула. Несилерге деген тиги бул мондай чечилди деп айткан эмесмин эч качан. Укула. Мен сот аркылуу чечишесиңер деп айткам. Мына жер кодексинде мындай деп жазылган. Жер участогун берүүгө, алып коюуга жана укукту токтотууга байланыштуу жер талаштар сот тарабынан гана чечилет деп турат. Муну мен да чече албайм. Айыл өкмөт да чече албайт, өзү дагычы. Муну деген сотко кайрылганда сиздердики мисалы жанакы жер талаш болуппайбы? Бул ФПСтин жери деп сиздер айыл өкмөт тарабынын позициясы болуп атат. Тилер болсо китептерин алып чыгып бизге берилген деп атат. Ошол китептерди жана межрайондуу соттон чечимин күбөлүгүн жокко чыгарып салса, айыл өкмөттүн балансасына киргизсе, анан кийин айыл өкмөт берсе бул мыйзамдуу болот. Буяка эч ким каршылыгы жок. Мисалы азыр деле сотко берип чечип алгыла, андан кийин соттун чечими менен таратып бергиле, эч ким сизге прокурор да унчукпайт, эч ким унчукпайт.